кутмандуу таңыңыз менен агай. Куш келипсиз студиябызга. Келиңиз. Бул жакка отурсаңыз болот. Жаштыкка умтулуп атат, дайыма жаш жүрөт, сергек жүрөт деп мактап атабыз. Аябай жакшы элем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул маалымат үчүн дагы белгилеп кетели. Бакир Рысов агабыз 55 жылдан бери килем үстүндө тайм ашып жүрөт. Ал азыр деле жаштар менен тең тайлашып машыгуу залдарынан чыкпайт экен. Күрөштүн 5 түрү бул дзюдо, кыргыз күрөшү, самбо, эркин жана грек-рим күрөшү менен жаштайынан машыгып, ардагерлер арасындагы дүйнөлүк чемпионаттарда 18 ирет катышып, 11 жолу байгөлүү кайткан профессор агабыз. Туурабы? Жакшы. Жакшы. Алгач агай, айтсаңыз, ушул спорт дүйнөсүнө сиз эң биринчи спорттун баскетбол түрү менен келиптирсиз. Бул баскетбол негизи спортсмендер айылдан чыгат негизи. Азыр айылда азыр зал керектиги бүдөт, анан бизде айылда, биздин айылда кичине караз жайыт. Стадиондордо эле ушу бирибизди көрүп эле ден соолукка карап баскетболду ойночубуз. Анан бизге тренердин деле кереги жок болчу. Өзүбүз эмелерден көрүп, тигинден көрүп, мындан көрүп эле райондорго барып, айылдарга барып эле ошону менен техникасын үйрөнүп алып эле ошо армияга кеткиче баскетбол ойноп жүрдүм. Анан армияга бардык, армиядан келгенден кийин деле баскетбол ойноп жүрдүк. Анан кийинирээк, анан кечирээк баштап койдук окшойт борьбаны. 24 жашыбызда баштадык. Бирок баарына жетишкендей болду окшойт баардык битке. Анан бизди 24кө чыкканда эч ким деле карабай койду. Анан айла жок тиги бар, буга бар, тиги жүрүп эле ошо мастер спорт международный класстарды толтуруп, чемпион мира болгонго аракет кылдык. Анан эми айылды негизи азыр бияка зал тигип деген менен Айсулуу деле айылдан келди да. Анан бул жерде Азиянын кыздарын жөн эле келип күрөштү билбесе деле политехтен баштады. Жөн эле мындай күчкө салып туруп эле бурап жыгып алчу. Анан таң калчубуз. Айсулуу политехте биринчи ошол жерден тренировка ала баштады, Кайымтан, Таалайдан. Андан кийин барып эметти. Анан ойлойбуз, айылда кыздарды, балдарды жакшы даярдаш керек. Зал жок болсо дагы көбүрөөк жүгүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Тынымы жок. 10, 20бы, 5бы, 10бы жүгүрүп жүргөндөн кийин бут жакка күч алгандан кийин анан борьба болот. Жакшы. Абакир агай, кадимки Кошой атабыз жодой менен күрөшкөндө 84пү, 86 жашта. 80 жашында. 80 жашы болжол менен. Анан сизде бир лакап атыңыз бар, Асыркынын Кошою деп. Эмнеге антып коюшат? Эмеде Латвияда эмеде 62 жашымда Латвияда күрөшүп атканда, беркилерден Болгариядан 3 алып каласың, 2 алып каласың. Тияктан бияктан болгондо, анан Болгариядан биринчи месте алганда, чемпион мира болгондо. Ошондо барайчы балдар, 10 чакты балдар бар эле, самбистер. Эми агай, сиз бизге Кошой ата болуңуз, Азыркынын Кошой болуңуз деп биз ат койгон, ошо бойдон китеп да чыкты. Тиги балдар дагы самбистер да Кошой ата деп калды, ошо менен Кошой ата болуп калдык. Кошой ата эми көлдө эми историясын айтса аябай көп. А киши кандай болуп күрөшкөн, кандай келген. Кошой ата өзү негизи мындай элге өң көрсөткөн эмес. Эч ким деле билбейт мунучу Кошой ата деген менен. Анан эми Кошой ата деп өзү заттан конуп калдык. Кызык экен абдан. Айтсаңыз, азыр санап өтпөдүк көп спорттун түрүнчү, грек-рим күрөшү, кыргыз күрөшү деп, бирок ошонун ичинен лейлек күрөшү деп дагы айтып жүрөт экенсиз да, ошону көбүрөөк. Ошону бул негизи лейлек күрөшү ферганский болуп эсептелет, бирок бул күрөш башка караганда ушуну негизи кыргыз күрөштөн башташ керек да. Эмелерде Азербайжан, анмуларды любой нерсени спортко барыш үчүн ушу национальный вид спортадан башташ керек. Кыргыз күрөштөн, лейлек күрөшүнөн, ошолордон күрөшүп жүрүп, бирөө плаванияга кетет, бирөө баскетболго кетет, бирөө футболго кетет, ар кандай болуп тарап кетет да. Бирок негизи кичинекей жашынан, 6-7 жашынан эле үйгө балдарды кур карматып туруп эле күрөштөргө бериш керек да. Грузия ушундай жасайт. Жакшы. Мынакей алыс барбай эле жакында эле биздин өзүңүз айтып өткөн Айсулуу, Мээрим, Айпери. Айпери үчөө бир укмуш эми булар аябай бул бүт эле кандай баа бересиз булардын мүмкүнчүлүктөрүнө, ийгиликтерине? Сиз адис профессионал катары кандай баа берет элеңиз? Булар чындыгында эле айылда если турмушу жакшы болсочу, бай болсо, булар тренировка кылмак эмес. Минтип эле отура бермек. Алар жанакы Айсулуу деле айтып атпайбы, кыйынчылыкта сүт саттык, тиги кылдык, жумуштардын баарын жасады, физически жасады, огородду тигип, булар ата энесине жардам берип, кыздар деле. Мээрим деле ошондой. Мээримдин атасы менен
физкультурниста чогуу аракети күчтүү айылда турушат таласта. Анан ошолордон келип ана жанакындай чыгат. Ошо айылдан ичинен даярдаш керек. Жүгүрүп, если тренериң жок болсо дагы жүгүрүп күнүнө 10-15 километр жүгүрүп, таш ыргыт, буягын ыргыт, анан баягы бирөө тамашалап мындай ыргыт прогибать эт. Снаряддар бул айылда өзүң көрөсүң, таш-баш, терек-төрөк ошолорун да мындай кылып жанакындай аракет кылып атышат да. Көбүнчө жүгүрүш керек чынында айылда. 5-10 километрге жүгүрүп даярданса, бияка келгенде чындыгында эле готовый болуп калат да. Любой нерсеге физический дыхание болот, буттун күчү да болот. Ошон үчүн борьба жакшы. Жакшы. Сиз көп айтып каласыз, жаш курак жеңишке жетиш үчүн мындай тоскоолдук жаратпаш керек депчи. Анан өзүңүздүн мындай жакшы бир көнүгүүлөрүңүз бар экен, ошолорду көрсөтүп берсеңиз жакшы болот. Келиңиз. Эмеде? Бул жака өтсөк болобу? Жок, мындай эле. Эмеде? Бул негизи мындай упражнениялар көрсөтүлгөн эмес, айтылбайт эле. Мисалы үчүн өзүм чогулткан былтыр ковид убагында бир эле квадратный метрде упражнение жасаш керек да. Эми жүгүрүп, эшикке чыгып, анан мындай кылбастан эле. Үй шартында деле. Үй шартында. Бир упражнение көрсөтөлү, круговой жасаш керек да. Круговой кылганда бул мындай эле круговой. Мен да жасап көрбөйм. Айлана бериш керек. Айлана бериш керек. Канча жашта болсоң, ошончо жашка чейин тегеренишиң керек да. Мына тегерене бересиң. Эми 10до келип токтоп акын белди прогибация этиш керек. Да. Мындай прогибация этип коюш керек. Анан 11-12 күнүнө бирден кошо туруп, канча жашта болсоң ошончо, или 100-200ге чейин тегеренсең, жанагы японец, китайцтердин өң баштарын көрүп турасың, татынакай. Бул обновляет бет баштарды, дене баштарды освежитет эткен дагы өздөрү татынакай көрүнөт да, тосоңго чыкса. Жаш көрүнөт. Энергия. А бул бизден опера балеттин кыздары кандай көрүнөт? Татынакай эле көрүнөт. Алар мынчалык көп оборот албайт. 15-20 обороттан келип, бир 4 оборот секирип коет. Ошондо айланыш керек турбайбы? Айланыш керек. 100ге чейин, 200, 1000ге чейин айланыш керек. Право, лево. Эртең мененки упражнение. Бул эмне кетти? Баш айланып кетпейби ага? Жок, көрүнөсүң. Эми мен эми 75 жолу айланам. Мындай эле. Күнүгө айланасыз. Күнүгө айланаш керек да, күнүгө айланаш керек да. Анан биз айтат, баш айланышы мүмкүнбү? А дегенде күнөсүндө баш айланбай дагы. Анан машина айдаганда, эме кылганда вестибулятор анализатор иштей баштайт да, реакция анылар развиваться этет да. Я теннис ойногон деп атпайбы? Эми теннис жоксо эмне ойнойсуң? Круг жасасаң эле өзү расчет этет, бүт дененин баары эме кылат да. Анан бул жанакы обновить этип, дене башты тазартып, бет башты тазартып, татынакай кылып коет. Это круг. Баары жасаса болот үйдүн ичинде эле. Экинчи, журналисттер сурай берет. Эркектер ашып кетсе 80-90го чыгат. Ат минет да. Ат мингенде ойлойт ошол биз здоровбуз, жакшыбыз деп. Жок. Ат мингенде ниже пояс гана иштей баштайт. А кемпирлерден сурат. Белден ылды иштейт. Белден иштейт мындай эле. А кемпирди сурасаң 110го чыгат. Апа сиз 110го кантип чыктыңыз десе, билбейм балам эмне кылат дейт. А вопрос другой. Карасаң кыргыздын упражнениялары. Эмне кылып атат? Жипири атат. Карачы. Моуреки кандар жүнө мүшө эме литрлеп бойлады. Бул жерге мындай кылып туруп. Мына кеч 12 саат. Ошондо 7-8 кыз бар. Үйдү салат, журканды каптайт, тигини кылат, муну кылат. Анан мынтет. Анан бирөөнү көргөн жокмун. Инфаркт, инсульт болгон кемпирде. Бүт иштеп атат да мына. Бүт иштеп атат. Анан 110го чыкса, кемпирди бакса ошол 200ге чыкпа. Келин балдар бакпай коюп, ойын болуп атпайбы? 110го жетпей кетип алат. Ошон үчүн инфаркт, инсульт болбош үчүн бул колду иштетип туруш керек да. Сол кол. Ооба. Конок барганда мына бул жүрөк жагын. Анан биягында кичине кошуп коюш керек. Анан бул жүрөккө жардам берип өтө, жүрөк оорубайт, инфаркт, инсульт вообще болбойт. Негизи. Колду иштетип туруш керек. Мына иштетип туруш керек. Конок барганда бир сөздү 1000 жолу кайталап ага караганда бул жакшы эмеспи. Голош мынтип. Анан конок барганда дагы любой бир упражнение кылып туруш керек. Колду мынтип кармап туруш керек. Карасаң мындай кайкалат мындай. Система иштеп атат да, организмдер иштейт мындай кайкалап туруш керек. Анан буту колду кыймылдатып туруш керек. Ошолордун эмесинде. Агай, сизди дарыгерлер көп жолу айтышыптыр да, машыкпаңыз деп, операцияда болуп. Ооба, 5 жолу наркоз жедим. Ага карабастан өзүңүздү жакшы сезип, жакшы алып жүрөт экенсиз. Сыр менен бөлүшүп кетсеңиз. Бул кээ бирөө бар го, жана эле тамтык жок талкаланып кетти эле ошолорду эле машинени эмелерди көтөрүп атпайбы? Врач айтты, мени эми 5 жолу операция болдуңуз, 5 жолу наркоз жедиңиз. Дегенге болбой эле кылып, ошо бойдон эле баары ошо бойдон эле байланып сайланып барып эле
утуп жеңишке жетип эле аракет кылып атабыз, бирок бул жерим ооруп атат, тиги жерим ооруп атат деп жата бергенге болбойт. Кыймылдаш керек. Дары чөптөр менен да алектенет экенсиз. Дары чөптөр менен алектенебиз, бирок бир нерсени айткым келет да. Могу грыжа болуп атпайбы эл? Керелдеги усталар момтет анан момтет кыйшайып калат. Чабат. А эмне үчүн биягы менен чаппайт? Биягы менен чапты теңеп коюш керек. Эки колду бирдей иштетиш керек. Ошондо гана грыжа болбойт да. Оору өзүбүз сатып алабыз. А почему биягы менен иштетпейбиз? Биягы менен иштетсе, көнсө да болот. Основном спортсмендердин көбү волейболисттер биягы менен ура берет. Оң кол менен ура берет. Бүттү. Грыжа ошо бойдон бул колду көтөрө албайт. Белбөө болбой калды, операция кылыш керек. Ана футболисттер биягы менен теберет дагы, муну операция кылыш керек. Чашкам жарабай калды. Биягы менен эле теп боло берет. Экөөнү бирдей тепсе, бирдей иштетиш керек. бирдей иштемесе грыжа жок болду. Эми грыжа боло берет, бир жагы уклон келет. А ошон үчүн грыжа болуп оорубаш үчүн адам эки жагы менен бирдей иштеш керек. Биягы менен да, тиягы менен да иштеш керек. Рахмат. Рахмат сизге, абдан кызыктуу маек болду. Абдан жакшы болду. Буюрса бизди көрүп аткан мынакей таң эрте туруп аталарыбыз, апаларыбыз дагы карып калдык дебей, ошол жаш өткөн сайын алдыга умтулуп, максатты тереңирээк коюп, бир жаштыкка умтулуп, Ооба, 100дөн ашкан кемпирлерди кичине келиндер карап койсо, тамак бере берсе 150ге чыгат. Таштап кетели сиздерге. Ооба. Ал кемпирлер 10 миң болсо кете берсин деп туруп, анан тамакты бербей коюп, чай пай, нан берип коет, ошо менен кетип калат. Рахмат сизге, ар дайым ушундай жаш, сергек болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Коомдук каналдан алыстабай туруңуздар. Бир аздан соң кайрадан жолугушабыз, студиядан жолугушабыз.